Арыбаңыздар, мекендештер, Каракол шаары, мына Каракол шаарында чоң жаңылыктардын бири мына ушул биздин жети дубанды бириктирген жети дубанды боз үйү деп мына ушундай көргөзмөгө чыккан. Мына андан кийин элдин келүүсү көп болгонуна байланыштуу ошо көргөзмөдөн кийин дагы ушул улантып бияка дагы тигилген боюнча турат. Мына көбүңүздөр ушу комментарийден сураңыздар да ичин бир көрсөтүп коесуздарбы деп. Мынакей биринчи эле сол жакты байкаганда мына бул жерде Нарын областы деп мына биякта кичинекей бир бөлмө. Мына бул жерде мындайынан келгенде чүй. Биякта да мына бүт жыгачтан жасалган кыргыздын нукура идиш аяктары. Мына бул жерде мынакей жалала бар. Баткен. Анан мына бул жерде Ош, Ордолу Ош облусуна арналган. Анан бул жер болсо мына биздей Талас. Мына мунун автору кыргыз патенттен патентин алган биздин Каракол шаарынын мыкты атуулдарынын бири Салават Имашев абабыздын идеясы. Мына ушунун баарын жасап кыргызга бир жаңылык киргизүүнүн аракетинде ушундай боз үйдү жасады. Мына ичин карабачы жасалгылары абдан жогорку деңгээлде, жогорку сапатта жасалган. Түндүгү аябай чоң. Мынакей тегерете ушу жети дубандан элдер келип ортого бир маселе чечиппи же той өткөрүппү бир жакшы курултайларда да тиксе бул боз үй жакшы керекке жарап берет деген ойдобуз. Мына ушундай Салават абабызга окшогон идеялары күчтүү атуулдарыбыз элибизде көп болсун. Мына Каракол шаарынын мэриянын маңдайында турат. Келиңиздер, кириңиздер, өзүңүздөр да көрүңүздөр.